Эркектин бардыгы бир, эркектин ою төшөктө. Сени бир пайдаланат болуп таштап кетет деген насаат берген эжелер көбөйдү да бүгүн жаш кыздарга. Жаш кыз жакын көрүп, эжем деп, жакыным деп ошондон насаат сурайт. Жол көрсөтүңүз дейт. Ал не дейт? Ал травма алып калган, же күйөөсү жаман мамиле кылып калган. Эми бул не дейт? Эркектердин бардыгы бир дейт. Эркектердин баары эле ошол. Эптеп сени бир пайдаланып алса болду деген насааткачтар көбөйдү да. Эмне үчүн жоомарт аялдар көбөйүп атат? Себеби номерт деп коет. Эки жүздүү деп коет. Ошондой эркектер көбөйдү да. Эптеп бир нерсе кылып жетип алса, мисалы үчүн бул вампир, бул өзүнүн азыгы. Эптеп тиштеп канын шоруп алыш үчүн биринчи подарка берет, гүл берет, калганын кылат. Эрте келет, эрте кетет да. Ошондой эркектер көбөйдү. Ошондуктан ал нерседен мисалы үчүн эки жүздүү көбөйдү, эки жүздүү эркек көбөйдү, эркектин ою төшөктө дегендер ал чөйрөдөн чыккан эмес да. Ал таанышкан, ал сүйлөшкөн, өзү жүргөн чөйрөсү ошондой эркектерге толгон аялдар болуп эсептелет да. Негизи көп, жакшы да көп, жаманы да көп. Кайсы чөйрөнү тандап алыш өзүңүзгө байланыштуу маселе да. Мечиттеги бала барып түн кыз издебейт го, чынбы? Же түн кыз мечиттеги балга турушка чыкпайт. Ал эскиче деп ойлойт. Ошондой экен, урматтуу эже карындаштарым, туйлуу ойлонуш керек, туура ойлонгону билиш керек. Жалпылай диагноз коюп, жыйынтык чыгаргандан алыс болуш керек. Эркектин ою ушул, эркектин турушу ушул, эрте пайдаланып алса болду деген нерсе жок. Аманатка кыянат кылбаган, сөзүндө бек турган жоомарт эркектер дагы деле көп. Болгону сиз баягы эркектерди каяктан таап алдыңыз? Өзүңүз айтып жаткан төшөктө гана ойлогон эркектер менен не кылып жүрдүңүз ушул учурга чейин? Суроону өзүңүзгө коюшуңуз керек, бирөөгө эмес.